Кудай буйрса азыр Мекке шаарында курма убакта ооз ачар иш чарасы болуп, Лидер Умар компаниясынын жетекчиси Билим Майнаев тарабынан жанында турган Мадина шаарындагы нурлуу каарикебизге унаа белек кылды. Анан жанында турган каарикем өзгөчө каарикелерден бири. Анткени Мадина шаарындагы пайгамбарыбыздын мечитинде элестетиңиз, ал жакта азыр 1,5 миллионго жакын адамдар ошол жерден намаз окуйт. Ошол мечитте каарикем араб бир туугандарга Куран сабагынан сабак берет. Анан бүгүнкү курма убактагы ооз ачарда Билим Майнаев тарабынан унаа белек берилген учурду угаарыңызда кандай сезимдер болду? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля ман ла набия ба'да. Биринчиден Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарга салаваттар болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Акыйкатта алхамдулиллах ушундай ийик айда турабыз. Рамазан айында алхамдулиллах мына бир канча күн болуп калды. Билим байке деле бир жума мурун чалды эле келип кетиңиз каарике. Эми биз 10 күндүк акыркы 10 күндүктө Мединада болуп, башында Меккеде болуп кеткен болчук. 4-5 күн туруп, анан кайра чалып, Алла разы болсун, кече машина жөнөтүптүр бизге айтпай элечи. Каарике келиңиз депчи. Балдарды алып келген болчу, баягы поезд менен да келип кетсеңиз депчи. Убактым болбойт тилекке каршы ошондой деп жооп берсем, кече айтпастан эле Расул карыны жөнөтүптүр. Анан ошол Расул кары менен келип бүгүн жана эле умра кылып, мына Кудайга шүгүр алхамдулилlah, жана пешимден кийин умра кылдык бүгүнчү. Анан келип жаңы эле отурган болчук, ифтарда эчтекеден кабар жок. Алхамдулилlah, пайгамбар саллаллаху айткандай, "Меллам ешкүрүн наслам ешкүрүллах". Ким инсандарга ыраазычылык билдире албаган, Аллахка да ыраазычылык билдире албайт. Аллах разы болсун. Билим байкеден дагы ушул жакта уюштурган баардык лидер компаниясынан дагы Аллахым көптөгөн жакшылыктарды дагы кылганга насип кылсын аларга дагы. Каарике, Алла разы болсун. Кудай буйрса ушинтип Рамазан айынын акыркы күндөрүндө ушундай сиз үчүн мындай күтүлбөгөн белектер болду. Кудай буйрса жаккы күндөрдө ушул дүйнөлүк Куран жарышында дагы ушундай ийгиликтерди жараткан каарикелерден болуп жүрө беребиз. Эскерте кетсек, каарикем Россиядагы дүйнөлүк Куран жарышында 1-орунду алган, ал эми Индонезия шаарында болсо дүйнөлүк Куран жарышында 3-орунду алган. Азыркы учурда ошол пайгамбарыбыздын мечитинде Кудай буйрса Курандан сабак берет. Кудай буйрса ар дайым силердин кол астыңардан өткөн каарикелер дүйнө жүзүнө тарай турган каарикелерден болсун. Кудай буйрса өмүрүңүз узун болсун. Амин, амин. Бизден да жакшы болсун.